Түркүн немеде токмоктакта да келатсагала кең булуңдун жанында зүмбүл болуп калыптыр бууда жүгөрү. Аны токтотчу десем, туалетке барасың дейт. Жок, үч дүмбүл кайрып келейин десем эле, сәт деди. Деп отурдум мен. Үч дүмбүлдө эмне кыласың дейт. Жейм десем. Кыргызстанда 5 миллион кыргыз бар. Үчтөн дүмбүл уурдасаңар. 15 миллион дүмбүлдү уурдайсыңар. Сен айдадыңбы? Сугардыңбы? Чептиңбы я? Кандай элесилер? Уурулуп кале монтулы кыз берип турасыңар. Дүмбүл дебейин, өлөйүн десем. Албайм дедим. Вообще мен ушу башыма такыр эметпейт. Уурулукту көрбөй турган болсо эле бир кыргыз, любой кыргыз бар уурдайт. Эмне, жебейм, айланайын жебейм деп атып, кантка чейин тил угуп келбедимби? Ушундай адам эле да бакыш. Эми Кудайдын алдына апак болуп кеттим. Намаз окуйм. Муну и отравили, конечно. Ошондо бир молдодон сурадым. Мен кандай кылып сурансам, бунун өмүрүн кантип сурайм десем, намаз үйрөнүңүз деди. Намаз окуп сура. Ошо өлө элегенде 4 жыл мурда окуп баштадым, по сей день окуп атам, анан мунуңарды улам түшүрүп атам. Кудай намаз окуп туруп ушу мага өмүр эле бер, мага эски перевод бербеди. Эми ушу Зоросун жанына койсоң экен деп суранам. Андай таптаза эмесмин да мен жанагындай уурдап эмем жүгөрүнү уурдап. Жок, бирок сизди уурдаганга мүмкүнчүлүк бербептир дагы, айтчы. Жок, дегендейм да. Боюма келгенин карабайсыңбы?